Туугандар, мына Москванын жашоосу кыйындап кетти. Биз эмес, даже орустар чыдабай биз жакка кетти. Ушинтип айтсам, сен бирөө Москвага бар деди деп айтасыңар. Силер бул жакка келгендин себебин билбей жатасыңар. Москвага элдер ойногонунан келмек беле. Кыргызстанда кыйратып айлык бермек беле. Ошонун баарын билип туруп эмнеге минтип айтасыңар? Силер бул жактагы проблемаларды сезбей жатасыңар. Мына Сахарова деген бале кайдан чыкты? Ошол жакка бара берип надел чыкты. Ушинтип сүйлөсөм катуу сүйлөдүң дебегиле. Фальшивый документ жасагандар элдин акчасын көп жебегиле. Элдер эмне оңой акча таап жатабы? Силердин ушул кылыгыңар өзүңөргө жаап жатабы? Беш колдун баары тең эмес. Москвада документ жасаган бир сен эмес. Мени деле бирөө 15 миң алдап кетти. Ой, Аллахтан корком тууган деп олтуруп алып өзү кайда кетти? Ушул видеону көрүп жаткан болсоң, бір күн сен тутуласың. Мен берген акчаны 2 есе кылып берип туруп анан менден кутуласың. Элдер 3 ай сайын границага аттап калды. Кирди чыкты кыла берип жолду деле өздөрү жаттап калды. Мигранттарга ушундай кыйын жашоо керекпи? Ушунун бардыгына ушулардын согушу себеппи? Булар согушса бизге залакасы тийбесин да. Милициялар квартираларга басып кирбесин да. Урматтуу депутаттар, Москванын жашоосун деле кичине карап койгулачы. Жок дегенде Сахарованы жокко чыгарып койгулачы. Таможня союзга кошулганыбызды билебиз. Анда эмне үчүн менттер алдыбыздан чыкса, үйгө качып келебиз. Себеби алар кармаганынан 5 миңден алып жатат. Сенин документиң туурабы, туура эмеспи, каралбай эле калып жатат. Ортодо карапайым элгиле кыйын болду. Биз минтип какшап сүйлөгөнүбүз чоңдорубуз үчүн бир тыйын болду.